Бекмамат Осмонов Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, КМТШИ 1-20 тайпасынын студенти Нурлан кызы Элмира. Видео кайтарым байланыш Мырзаева Күмүшай Абдувалиевнага. Тема: кийим жөнүндө жалпы маалымат. Кийим адамдын тулку бою, же айрым мүчөлөрүн, тышкы чөйрөнүн ар кандай жагымсыз таасирлерин коргоочу буюмдардын жалпы аты. Үй менен кийим адам тиричилигинин негизги каражаттарынын бири болуп эсептелет. Кийим адам баласы акыл эсин тааныгандан бери эле пайда болуп, өсүп өнүгүп келе жатат. Алгачкы кийимдер өсүмдүк жалбырактарынан, жаныбарлардын терисинен жасалган. Бара-бара аң сезим өрчүп, адамдарда эстетикалык талаптар пайда болуп, алар кийимдердин жырткычтардын тырмактары, мүйүздөрү менен жасалгалап кийишкен. Кийимдин гигиеналык функциясы бул кийим менен дененин ортосунда комфорттук шарт түзүлүшү керек дегенди билдирет. Башкача айтканда, кийим абанын өткөрүп турушу, дененин дем алуусун камсыздап туруусу зарыл. Кийимдин эстетикалык функциясы адамдын келбетин сулуулап, көркөмдөп көрсөтүп туруу үчүн кызмат кылат.